Маркумдарга жума күнү Куран окутчу элек. Эми ишемби күнү деле окутуп калыптыр. Ушундай болобу? Бул боюнча кайсы күн болсо деле боло берет. Атайын ошол 4-күнү, же болбосо жума күнү окулуш керек деген негиз жок. Жакшылык ихсан деп коет. Кайсы күн болсо да боло берет. Бүгүнкү күндө кошумча айтып кетчү нерсе, өтүп кете турган болсо адам 40-ына чейин 6 бейшембилик өткөргөн айылдар да бар. Кокус 4-күнгө жакын өтүп коюлуп кала турган болсо, айталы 1-күнү өттү дагы 2-күн коюлуп калды. 2-күн өтүп туруп 3-күн коюлуп калды. 4-күнгө жакын болуп калды да. Анда 7 бейшембилик өтүп кетет экен. 7. Ошондуктан мындай 6 бейшембилигин ала турган болсо, бир бейшембилик өткөрүш үчүн сөзсүз түрдө эмне болот? Мына тоолуу аймактарда бир койду соёт. Анан түрлөп тамак жасайт, бир 7-8, бир 10 чактуу кишини чакырат. Анан кийин Куран окутам, ушинтем деп чабылып чачылгандар толтура экен. Ушул жакшы эмес. Өзүңүз эле күнүмдүк тамак жасап аткан, ичип аткан тамагыңызды арнап эле, сообун арнап, Куран окуп койсоңуз болду, жетишти ошол. Андай эле жок, мен акчалай ушу каражат берип, жакшылык кылып бир сооп атасам да иштерди аткарып, анан сообун арнап койсом деген жакшы ниетиңиз бар болгон болсо, анда балдар үйү бар, карыялар үйү бар, чет өлкөлөрдө окуп аткан студенттерибиз бар. Мейли медакадемияда болсун, мейли кандай кесипте болбосун, атасы жок, же энеси жок студенттер бар. Ушу Кудай үчүн окуп, элиме, жериме кызмат кылсам деп. Ошолорго бир жөлөк акча сыяктуу кылып, бир тартуу акча, стипендия деп коет го, ошондой кылып бир акча кылып, мектепте деле бар го, мындай жакшы окуган балдарга бир шыктандыруу болсун, мотивация деп коет экен го, шыктандыруу болсун деп акча бергендей эле, ошондо студенттерге, же болбосо көп балалуу үй бүлөлөр бар, атасы өтүп кеткен, же болбосо энеси өтүп кеткен, эми арт-артынан чоңоюп келаткан. Ошолордун бар бир саан үй алып берип коюңуз ошолорго. Ушундай биз баягы билесиздер, ата-энебиз өтүп кетпеди беле, же атаңыз өтүп кеткен, же апабыз өтүп кеткен. Ошол кишиге сообун арнап, биз калыс Кудай үчүн ушуну сиздерге биз тартуу кылып алып келип берип атабыз. Бир бата кылып койсоңуздар болду да, акырын кетип калыш керек. Эгер койго ылайыктуу болсо, бир жакшы асыл тукум койлордон бир 10 чакты кой алып берип коюңуз, ошону улап кетишсин нары көздөй. Өздөрү сатып ала албайт, бир сатып алып берсеңиз, улантып кете турган үй бүлөлөр бар да, жаңы жашай элмек болуп чоңоюп келаткан. Алып берип коюңуз, ошол эң чоң сооп болот. Жана баягындай милдеттүү түрдө ушундай өткөрүшүм керек деп, кээ бир балдардын шарты бар экен, кээ бир балдардын шарты жок. Мисалы 5 турган болсо, биринчи бейшемби мен өткөрөм, экинчи сен өткөр, үчүнчү сен өткөрөсүң деп бири-бирине узатат. Ошол кезде шарты бар, шарты жок бар. Эгерде ыхлас өткөрө турган болсо, мажбур түрдө. Эртеңки күнү ал кайра сооп таппай эле күнөө таап калышы мүмкүн. Ошондуктан кайсы күнү шартыңыз туура келсе, ошол күнү өткөрүп кое бериңиз. Мына суу чыгарып сооп алса болот, көпүрөлөрдү оңдоп сооп алсак болот, жана башка толтура. Мисалы мектептин дааратканаларын балдардыкын өзүнчө, кыздардыкын өзүнчө кылып салып берейин деп, мектепке эле улап эле. Азыр оңой болуп калды го. Силифтерин нары көздөй улатып, чыкытып салып берип койсок, балдарыбыз үшүбөй, ана чоочулубай, үркүбөй, өздөрүнчө кирип чыгып, эмне боло берет? Ыңгайлуу шартта окуй беришет. Ошону биз эмне кылышыбыз керек? Колго алып. Шаардын мектептери белгилүү. Мына айылдын мектептери толтура шарты жоктор. Ошолорду ата-энебиздин атынан деп жасап койсок, сообу албетте бара берет.